Бардыгыбыз чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу ыйык Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан бардыгыбызды өзүңүз аяп, биринчилерден бизди сүйүп, Ыйса Машаяк төккөн улуу каны аркылуу бизди түбөлүккө күнөөлөрүбүздүн бардыгын кечирип, кайрадан жазага келбей тургандай кылып, өз ырайымыңыздын негизинде куткарылуу бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирүү менен сизди гана даңктайбыз. Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон бардыгыбыз мындан аркы жашообузда сизге гана кызмат кылып, сиз тапшырып берген улуу тапшырманы аткарып, сиз айткан сөзгө тил алчаак болуп жашашыбыз үчүн ар дайым биз менен чогуу болуп, жардам берүүңүздү суранабыз. Ушул саатта куткарылууга ээ болгон бардыгыбыз сиздин алдыңызда чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон мамилелешүүгө чакыргандыгыңыз үчүн да ыраазыбыз. Ушул саатта биз менен чогуу экендигиңизге биз ишенебиз. Ар бирибизге көңүл буруп, өзүңүздү ырайымдуу колдоруңуз менен жетектеп, улуу сөзүңүз, улуу күчүңүз менен ыйык рухка толтуруп, мындан аркы жашообузда бир гана сизди даңктап жашашыбыз үчүн бардык шарттарды түзүп берип, биз менен чогуу болуңуз. Ушул саатта биз менен чогуу боло албаган бир туугандар кайсыл жерде болбосун, аларды өзүңүздүн ырайымыңыз менен баталап, дайыма сиздин сөзүңүзгө умтулушуна жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнө жүзү боюнча жайгашкан бардык биздин жыйындар, кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан биздин бир туугандарга күч кубат берип, кандай кыйынчылык, мүшкүлдөр башына түшпөсүн, кайраттуулук менен жакшы кабар сөзүн көптөгөн адашкан адамдарга таркатуу менен сизге кайтарып келүүсүнө жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өзүңүздүн сөзүңүздү көрсөтүп, ачып берип, ушул саатта дагы бизге айта турган сөзүңүздү биз чын жүрөгүбүз менен кабыл алып, жыйынтыгында сиздин улуу эркиңиз эмне экендигин таанып билүүбүзгө жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогулгабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм. Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм 3-аят. 3-аяттан 5-аятка чейин окуйбуз. Жаңы келишимдин 1185 бети 3-аяттан 5-аятка чейин. Бир кезде мындай адамдардын арасында биз да дененин каалоолорун аткарып, оюбузга келгенди кылып, денебиздин күнөөлүү каалоолору боюнча жашачубуз. Башкалар сыяктуу эле табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Бирок ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди Машаяк менен тирилтти. Ырайымдын негизинде куткарылдыңар. Бүгүн биздин хорда Кудайдын сүйүүсү жөнүндө ырдап кетти. Мен сиздерге бүгүн айта турган темам дагы Кудайдын сүйүүсү жөнүндө болмокчу. Кудайдын сүйүүсү ичинде деген темада мен сиздерге сөз айтайын деп турамын. Адам куткарылууга жетиш үчүн бир гана Кудайдын сүйүүсү аркылуу жетет. Ошондуктан Жакан 3-бөлүм 16-аятта Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди деп айтылат. Кудай өз бейнеси боюнча жараткан адамдардын бардыгын сүйөт. Ошондуктан Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдар болсо да, алардын жаны түбөлүк тозокко туш боло турган тагдырга байланыш эле, бирок ошол күнөөкөрлөрдүн бардыгын куткарып алыш үчүн Кудай адамдын бейнесинде өзү бул дүйнөгө келет дагы адамдардын күнөөсү үчүн ырайым курмандык катары айкаш жыгачка кадалып өз жанын бериш үчүн Ыйса Машаяк келген эле. Адам бейнесинде келген Ыйса Машаяк адил адам, адилетсиз адамдар үчүн азап тарткан эле, айкаш жыгачта кадалган эле. 1-Петр 3-бөлүм 18-аятта айтылат. Ыйса Машаяк бизди Кудайга алып келүү үчүн адил адам, адилетсиз адамдар үчүн азап тарткан эле. Ыйса ал Кудай өзү даңкка бөлөнгөн, ал адил адам. Адил болуп туруп, күнөөкөр адамдар үчүн, адилетсиз адамдар үчүн өлүш үчүн айкаш жыгачта кадалган, курмандык козу катары өзүн биз үчүн арнаган эле. Бизди куткарып алып, Кудайга алып келиш үчүн. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 14-аятта дагы айтылат. Машаяктын сүйүүсү бизди мындайча бекемдейт. Бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү. Адам ата адамдардын өкүлү катары Кудайдын астында күнөө кетирет, сөзүнө тил албагандыгы үчүн. Ошондуктан Адам ата жөнүндө Римдиктер 5-бөлүм 19-аятта бир адамдын тил албастыгынын айынан көп адамдар күнөөкөр болушат. 1-Корунтуктар 15-бөлүм 22-аятта Адам ата аркылуу бардык адамдар күнөөкөр болушту, көп адамдар күнөөгө баткан болот. Ошондуктан Адам ата аркылуу төрөлгөн адамдардын бардыгы күнөөкөр болуп төрөлүштү, Кудайдан алыстап, Кудайдын астында кас душман катары жашап келишкен эле. Бирок ошол күнөөкөрлөр үчүн Ыйса Машаяк курмандык козу катары келет дагы, бир адам бардык адамдар үчүн
өз жанын берет. Бир адамдын өлүшү менен бардыгы өлүшкөн сыяктуудай. Ошондуктан Машаяктын сүйүүсү бизди бекемдейт. Кудайдын сүйүүсү түбөлүк тозокко бара жаткан адамды куткарып алып түбөлүк бейишке жиберүү. Ошол Кудайдын сүйүүсүнүн негизи. Анткени адам өз алдынча эч качан куткарылууга ээ боло албагандыктан Кудай бизди сүйүп, өзүнүн сүйүүсүн бизге ушундай далилдеди. Римдиктерге жазган кат 5-бөлүм 8-аятта биз күнөөкөр болгон кезде эле Кудайдын алдында кас болгон учурубузда Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеген эле. Кудай адамдарды канчалык деңгээлге чейин сүйдү, сөз менен эле айтып тим болбостон өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберди дагы курмандык катары берди. Ыйса Машаяк биз үчүн ал өлдү. Мага окшогон күнөөкөр үчүн ал өзүнүн жанын бериш үчүн бул дүйнөгө келген эле. Кудай бизди канчалык улуу сүйүүсү менен сүйгөндүгүн далилдеш үчүн. Аян китеби 1-бөлүм 5-аятта бизди сүйүп, күнөөлөрүбүздү өзүнүн каны менен жууган Машаяк. Соттоло турган, жазага тартыла турган бизди тагдырыбыздан бошотуп, Кудайдын сүйүүсүн арнады, сүйүүсүн бизге далилдеди. Бизди ошол жазадан да, соттон дагы арылтты. Биздин оюбуз менен аны толук түшүнө албасак да, сөз менен жеткире албасак да, Кудайдын сүйүүсү агапе сүйүүсү деп аталат грек тилинен алганда. Анткени Кудайдын сүйүүсү адамдык сүйүүдөн айырмаланат. Адамдык сүйүү деп биз филия, сторге, же эрос деген сүйүүлөрдү чагылдырсак болот. Ал эми Кудайдын сүйүүсүн айтканда агапе өзгөчө сөз менен сүрөттөйбүз. Анткени Кудайдын сүйүүсү бул ыйык сүйүү, жеткилең сүйүү, шартсыз сүйүү. Агапе сүйүүсү менен Кудай бизди сүйдү. Ошол себептен күнөөлөрүбүздүн айынан өлгөн бизди ал өзү тирилтти, бардык жазадан арылтты. Эми биз ошол Кудайдын сүйүүсүнө ишенебиз. Кудайдын сүйүүсүнүн элчиси ал Ыйса Машаяк. Анткени Кудай өзүнүн сүйүүсүн далилдеш үчүн өзүнүн жалгыз уулун өлгөнгө чейин жиберген элек. Биз күнөөкөр болгондуктан күнөөбүз үчүн жазаланып соттолушубуз керек эле. Бирок Ыйса Машаяктын бизге болгон сүйүүсү аркылуу күнөөкөр жазаланбай тургандай кылып, соттолбой тургандай кылып далилдеп койгон. 1-Жакан китеби 4-бөлүм 9-аятта Кудайдын сүйүүсү бизге мындайча айкын болду. Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун жиберип, биз Кудайды сүйгөн жокпуз. Ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандык катары берди. Кудайдын сүйүүсү бизге мындайча далилденди, айкын болду. Өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн жиберген. Биз үчүн жибергенинин себеби бизди куткарып алыш үчүн, бизди тирүү калтырыш үчүн, түбөлүк асман падышачылыкка алып кетиш үчүн өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн ырайым курмандык катары берген эле. Ошондуктан биз Кудайды сүйгөн жокпуз. Биз кас душман болуп жашап жаткан учурда, Кудайдан алыстаган учурда, Кудайдын каардуу сотуна келе турган убакта бизди сүйгөн.
бизди сүйүп, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өзүнүн уулун ырайым курмандык катары берген элек. Кас душман болгон адамдарды элдештирүү менен Кудай менен бир кылыш үчүн. Күнөөкөр болгон адам Кудай менен кантип элдешмек эле, бир боло алмак эле. Ошондуктан Ыйса Машаяктын Айкаш-Чыгашта кадалган өлүмү аркылуу бизди элдештирди. Биринчи Жакан китеби 4-бөлүм 16 аятта. Кудай бизди сүйгөн сүйүүсүн билип, ага ишендик. Сүйүп жашаган адам Кудайдын ичинде жашайт. Кудай анын ичинде жашайт. Кудай бизди сүйдү деген сүйүүнү биз таанып билип ишендик. Ыйык жазуунун ичиндеги эң эле керемет ыйык сөз бул Кудайдын сүйүүсү. Кудай сүйүү. Англисче God is love. Кыскача сөз менен айтылат. Кудайда сүйүү көп деген мааниде эмес, сүйүү бул Кудай өзү. Кудайга ишенебиз деген сөз, Кудайдын сүйүүсүнө ишенебиз. Ыйса Машаяк аркылуу аныкталган, далилденген сүйүүсүнө ишенебиз. Биздин жаныбыз куткарылууга ээ болгондугу, Кудайдын бизди сүйгөн сүйүүсүн билип, ага ишендик. Куткарылган адам Кудайдын сүйүүсү ушунчалык улуу экендигин Эфесиктерге жазылган кат 3-бөлүмдө сүйүүнүн бийиктиги, узундугу, тереңдиги канчалык экендигин таанып биле алабыз. Ушунчалык улуу болгондуктан Кудай асмандагы тактысын таштап, даңкын таштап, тозокко бара жаткан адамдарды куткарып ала турган Кудайдын улуу терең сүйүүсү, дүйнө жүзүндөгү бардык адамдарды куткарып ала турган ушунчалык терең Кудайдын сүйүүсү, улуу сүйүүсү деп айтылат. Римдиктерге жазылган кат 5-бөлүм 5-аятта. Кудайдын сүйүүсү бизге ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн. Кудайдын алдында соттоло турган, жазалана турган адамдардан элек. Кудай бизге өзүнүн ырайымын тартуулап, ыйык рух аркылуу өзүнүн сүйүүсүн биздин жүрөктөрүбүзгө төгүп койгон эле. 1-Корунтуктар 2-бөлүмдө 10-аятта Кудай өзүнүн руху менен бизге бардык нерсени, өзүнүн сырларын ачып берди. Ошол ыйык рух Кудайдын сүйүүсүн таанып билишибиз үчүн жүрөгүбүзгө төгүп койгон эле. Жүрөгүбүзгө сүйүү төгүлгөн. Ал сүйүүнү таанып эле ишенип тим болбостон биздин жүрөгүбүздө аткарылган сүйүү болуп эсептелет. Кудайдын сүйүүсү жүрөктөрүбүзгө төгүлгөн. Куткарылган адамдын жүрөгүндө Кудайдын сүйүүсү аткарылган. Кудайдын сүйүүсү ошол адамдын ичинде. Руханий жашоодо өскөнүбүз, ыйык рухка толгонубуз, башка сөз менен айтканда, Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон, сүйүүгө толгон жүрөгүбүз. 1-Корунтуктар китеби 13-бөлүмдө сүйүү жөнүндө айтылат. Сүйүү чыдамдуу, боору көрө албастык кылбайт, мактанбайт, текеберденбейт, адепсиздик кылбайт, ачууланбайт, кек сактабайт деп көптөгөн сөздөр менен сүйүү жөнүндө айтылат. Ал сүйүү Ыйса Машаяктын мүнөзү же болбосо өзгөчө сапаттары. Ыйса Машаяк сүйүү өзү. Кудайдын сүйүүсүн таанып билген учурда
биздин жүрөгүбүздө ошол сүйүү эле аткарылып тим болбостон Ыйса Машаяктын мүнөзү, сапаттары биздин ичибизде аткарыла баштайт. Сүйүү жөнүндө сүйүү мындай тигиндей деп айтылып отуруп, ал Ыйса Машаяктын жүрөгү, мүнөзү экендигин бизге жакшы чагылдырып көрсөтөт. Ошондуктан 1 Корунтуктар 13 бөлүм 11 аятта бала кезимде жаш балача сүйлөп, жаш балача ойлоп, жаш балача ой жүгүрчүм. Ал эми эр жеткенде балалык көз караштарымдын бардыгын калтырдым. Эр жеткенде деген сөздүн маанисин Машаяктын сапаттарына ээ болгонумда деген сөз менен айтылат. Силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болушу керек деп Филиппиликтерге 2 бөлүмдө айтылат. Кудайдын сүйүүсү, Машаяктын сапаты биздин ичибизде акырындык менен толо баштайт. Сүйүүгө толгон учурда ыйык рухка да толобуз. Ал сүйүүгө ээ болгон адамды эр жеткен адам деп айтсак болот. Машаяктын сапатына ээ болгон адам. Кудайдын сүйүүсү анын ичинде толук кандуу аткарылган адам ошол Машаяктын сапатына, мүнөзүнө ээ болгон адам деп айтсак болот. Ошондуктан элчи Павыл айтат: мен Машаяктан үлгү алгандай, силер да менден үлгү алгыла. 1 Корунтуктар 11 бөлүм 1 аятта айтылат. Машаяктан биз кандайча үлгү ала алабыз? Машаяктын мүнөзүнө, сапатына ээ болгонубуз. Руханий жашоодо акырындык менен биз ага окшош жашоо менен жашай алабыз. Машаяк ой жүгүрткөндөй ой жүгүртүп, Машаяк сүйлөгөндөй сүйлөп, Машаяк кандай иштерди аткарган болсо, биз да ошол иштерди аткарып, анын бардыгы Кудайдын сүйүүсү деп аталат. Кудайдын сүйүүсүндө болгон адам, Кудайдын ичинде болгон адам. Биз Кудайдын ичинде болгонубуз, Кудайдын сүйүүсүнүн ичинде болгонубуз. Кудай да ал адам менен бирге, чогуу. Сүйүү менен, Кудай менен биз бир боло алабыз. Жакан жазган жакшы кабар 15 бөлүмдө 13-14 аятта. Адам достор үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, анда менин досторумсуңар. Досу үчүн өзүнүн жанын бере ала турган болсо, анда ал сүйүүдөн өткөн артык сүйүү жок. Башка адам үчүн мен өлө ала турган болсом, анда андан дагы жогору турган сүйүүнү биз сөз менен чагылдыра албайбыз. Кудай ал ыйык Кудай, улуу Кудай. Адам бейнесинде бул дүйнөгө келди дагы бизди бардык күнөөдөн арылтты. Ыйык Кудай күнөөкөрлөр үчүн айкаш жыгачта кадалды. Өзүнүн жанын өлгөнгө чейин берип, Кудайдын сүйүүсүн бизге далилдеди. Андан да улук, андан да артык сүйүү болууга мүмкүн эмес. Кудайдын улуу сүйүүсү менин ичимде кубанычты, шаттыкты жаратат деп даңктоо ырында ырдалат. Акырындык менен Кудайдын сүйүүсү менин жүрөгүмдө толгон учурда жыйынтыгында ар дайым кубаныч, шаттык, тынчтык орнойгон болот. Ким менин айткан сөздөрүмдү аткарган болсо, ал менин досум болот. Ыйса Машаяк бизди куткарып алгандыктан, биз үчүн өзүнүн жанын бергендиктен, анын
ырайымын таанып билген жыйынтык эмне? Анын сөзүн аткаруу. Жакан 13-бөлүм 34-аятта силерге жаңы осуят берем. Бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңер сүйсөңөр, анда башка адамдар менин шакирттерим экениңерди билишет. Машаякты сүйгөн адам ал бир тууганын сүйө алат. Канчалык сүйө алат? Мен силерди кандай сүйгөн болсом, айкаш-чыгашта кадалган Ыйса Машаяктын бизге болгон сүйүүсүндөй. Эгерде силер бири-бириңерди сүйсөңөр, анда башка адамдар менин шакирттерим экениңерди билишет. Ыйсанын шакирти болуу деген күбөлөндүрүү эмне? Далил эмне? Машаяктын айткан осуятын аткаруу, сөзүнө баш ийүү, Машаяктын сөзүн аткарганыбыз, анын ырайымын таанып билип, ырайымын актап жашаганыбыз, ага жооп бергенибиз. Мисалы үчүн бирөө сизди чакырып жатса, сиз жооп кайтарасыз да. Ошондой сыяктуу эле Кудай бизди сүйгөн болсо, биз дагы Кудайга жооп катары өзүбүздүн сүйүүбүздү арнайбыз. Эгерде Ыйса Теңир бизге буйругандай аткара турган болсок, анда анын шакирттери экенибизди биз далилдеп күбөлөндүрүп бере алабыз. Ошондуктан Кудайдын сүйүүсү сөз менен гана эмес, ал сүйүүнү иш жүзүндө аткарышыбыз керекпиз. Петр жазган 1-кат 1-бөлүм 8-аятта силер Ыйсаны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Азыр да аны көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс кубаныч менен кубанып жатасыңар. Биз Ыйсаны көрбөсөк да аны сүйөбүз. Эмне үчүн? Анткени ыйык жазуунун бардыгы Ыйса Машаяк жана Ыйса Машаяктын мага болгон сүйүүсү жөнүндө далилдейт. Мени кандайча сүйгөндүгү жөнүндө ыйык жазууда жазылып калган. Ошол сөз аркылуу Кудайдын сүйүүсү кандай экендигин бизге далилдеп берет. Кудайдын сүйүүсү кандай экендигин далилдеш үчүн Ыйса кайрадан тирилгенден кийин шектенген Томаска кайрылат. Башка шакирттердин бардыгы тирилген Машаякты Ыйсаны көрдүк дегенде, Томас айтат: "Жок, мен колумду тийгизип көрмөйүнчө, анын жарааттарын карап көргөнгө чейин ишене албайм" деп жооп бергенде, бир нече күндөн кийин Ыйса Теңир Томаска келет дагы: "Мына, колуңду тийгизип көр." Колуңду тийгизген күндө дагы ишенбеген адам эмес, ишенген адамдан болду. Анан Томас: "Теңир, мени кечирип коюңуз, бирок мен кармап көрөйүнчү" деп колун тийгизет. Анан Томас айтат: "Менин Теңирим, менин Кудайым." Ыйса айтат: "Сен мени көрүп ишендиң, мени көрбөй ишенген адамдар бактылуу." Ыйсаны көрбөгөн адамдар анын сөзү аркылуу Кудай ким экендигин таанып биле алат, биз үчүн кандай ишти аткарып бергендигин билишет. Анткени Ыйса Кудайдын сүйүүсүнүн өкүлү катары анын сүйүүсүн бизге тааныштырды, бизге далилдеди. Ошондуктан биз Ыйсаны көрбөсөк дагы сүйө алабыз. Азыр да аны көрбөсөк, сөз менен жеткире алгыс кубанычка бөлөнүп кубанабыз. Анткени биздин жаныбыз куткарылгандыктан. Куткарылган адам Кудайдын сүйүүсүн таанып билген адам. Сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатабыз. Эмне үчүн? Анткени биздин жаныбыз куткарылгандыктан. Андан артык сүйүү жок. Куткарылган адамдарга Кудайдын буйругу айтылган эле: ар дайым кубангыла,
мурунку жумада эсиңиздерде болсо ушул темада сүйлөшкөнбүз. Ар дайым кубана ала турган жүрөктү да бизге Кудай берген эле. Биз байлыкка ээ болгондо кубанабызбы? Байлыгыбыз да бир күнү учуп кетет. Денебизге байланыш болгон иштер аткарылса ошондо кубанабызбы? Ал чыныгы кубаныч эмес. Анткени ал кубаныч ар убакытта өчүп калышы мүмкүн. Ал эми Кудайдын ырайымын таанып билген күндө бизге чыныгы кубаныч сөз менен жеткире алгыс даңкка бөлөнгөн кубаныч орнойт. Жыйынтыгында жаныбыз куткарылгандыктан. Кудай ар убакта биздин денебизге керек болгон нерселердин бардыгын камсыз кылып берет. Ошол эле учурда бизге берет дагы, алат дагы. Кээ бир учурда бизди алсыратат, кээ бир учурда бизге ачка калтырат. Бирок ошол эле учурда биз кубанычыбызды жоготуп алабызбы же аягына чейин кубанычты сактап турабызбы? Ошону Кудай сынайт. Мыйзамдык кайталоо китеби 8-бөлүмдө Израиль эли Мисыр жергесинен чыгып, чөлдө 40 жыл бою жашашат. 40 жыл аралыгында Кудай аларды сындаган эле. Тил алчак болушабы же жокпу деп. Кээ бир учурда алар күтпөгөн манна менен азыктанткан. Аскадан суу чыгарып аларды суу менен камсыз кылган. Ачка калган учурда бөдөнөлөр менен азыктандырган. Суу саткан. Жоошутту да, ачкачылык менен алсыратты да. Денебиз жактан бир байлыкка жетсек, ийгиликке жетсек, Кудай рахмат деп кубанычка бөлөнөбүз. Ал эми тескерисинче, ийгилик да болбосо, байлык да болбосо, биз Кудайга акарат келтиребиз, кайгыга чөгөбүз. Кудай эмне үчүн мага жардам бербейсиң деп. Анан болгон кубанычты да жоготуп алабыз. Анын бардыгы туура эмес. Ошондуктан Филиппиликтерге жазылган кат 4-бөлүмдө элчи Павыл айтат: мен жокчулукка да, молчулукка да бардыгына үйрөндүм. Ачкачылыкка да, токчулукка да, барга да, жокко да көнгөн адаммын. Анткени бардыгын Ыйса Машаяктын даңкы үчүн аткарып жатам. Кудай бизге дагы ушул нерсени үйрөтөт. Кээ бир учурда бизди бай кылат, кээ бир учурда бизди кедей кылат, кээ бир учурда көп нерсени берет, кээ бир учурда бизден бардык нерсени алып да коет. Аюпты элестетсеңиздер, чыгышта эң эле чоң бай адам бул Аюп эле. Ошол учурдагы эң эле адил жана бай адам Аюп эле. Анан шайтан ары берип жүрүп, Кудайга келип айтат: Аюпка окшогон адамды көрдүң беле? Шайтан Аюп менен Кудайдын ортосундагы байланышты үзүп салыш үчүн Кудайга ар тараптуу сөздөрдү айтат. Кудай, сен берген байлыкты тартып алчы, ошондо дагы да сени даңктар бекен. Мейли, аны дагы сага уруксат берейин, бирок сен анын жанына кол тийгизбе дейт. Анан бир күндүн ичинде анын 10 баласы бир үйдө той өткөрүп жаткан учурда жаратылыш кырсыгынан балдарын бардыгы өлүп калат. Анын талаадагы бардык малдары да, урлар келип аны уурдап кетишет, малайларын өлтүрүп кетишет. Эптеп 1-2 малайы тирүү калат дагы, ал кырсык жөнүндө Аюпка баарлашат.
Ошондо Айып айтат: бизге берген да Кудай, алган да Кудай. Кудайдын ысымы даңкталсын деп. Акылсыздык менен Кудайга акарат келтирген жок. Кудай шайтанга карап айтат: мына карачы, байлыкты тартып алсам да, ал мага акарат келтирген жок, мени даңктап жатат. Шайтан айтат: анын денеси чың болуп тургандыктан ал сени даңктап жатат. Денеси менен сөөгүнө колуңду тийгизип көрчү, ошондо да сени даңктар бекен. Анан Кудай шайтанга айтат: мына ал сенин колуңда болсун, бирок анын жанына тийбеди. Шайтан ошондо Айыптын таманынан баштап төбөсүнө чейин жеткен пес оорусун каптатат. Анын денесинде пес оорусу ушунчалык кыйнагандыктан карапа сыныгын алып күлгө отурат. Ошол учурда аял эмне деп айтат эле? Акылсыз адам, сен Кудайга акарат келтирип өлүп калсаң эле болмок дегенде айтат: сен акылсыз аялдай сүйлөбө. Кудайдан биз жакшылыкты кабыл алып, жамандыкты кабыл албай коймок белек деп, Айып ал учурда дагы күнөөгө баткан жок. Жакып 5-бөлүмдө айтылат: чыдамдуулук көрсөткөн Айып жөнүндө уккансыңар. Айыптын чыдамдуулугу канчалык чыдамдуу экендигин пес оорусуна чалдыккан Айыпту сооротуш үчүн келген эмес, анын 3 досу: сен кандай күнөө кетирдиң эле, ошол күнөө үчүн жазаланып жатасың деп аны айыпташкан. Сенде күнөө бар болгондугу үчүн мына ушундай жазаланып жатасың деп аны соороткондун ордуна ушундай жаман сөздөрдү айтышат. Айып аягына чейин Кудайга акарат келтирбестен өз ишенимин сактайт. Ошол сыноодон өткөндөн кийин Кудай Айыпка бардык нерсесин 2 эсе эле кайтарып берет. Балдарын 10 баласын берет, байлыгын да 2 эсе көбөйтүп берет. Жакып 5-бөлүмдө айтылат: ошонун бардыгын Кудай өзү кайтарып берген эле. Экинчи алган батасы бул түбөлүк бейиш. Азыркы учурда биздин башыбыздан ар кандай азап, кайгы, кыйынчылыктар өтүшү мүмкүн. Бирок ошол кыйынчылыктар болуп атканынын себеби аларды жеңип чыгуубуз менен Кудайга акарат келтирбестен Кудайдын даңкына ээ болушубуз үчүн. Кудай бизди эч качан калтырбайт, көңүл бурбай койбойт. Ошондуктан кичинекей бир кыйынчылык иш башыбызга түшсө эле Кудайга нааразы болбостон, ар дайым ыраазычылык билдирүү менен дайыма кубанганга аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени биздин жаныбыз куткарылгандыктан кандай кыйынчылык башыбызга түшпөсүн, сөз менен жеткире алгыс кубанычка бөлөнүп кубанабыз. Жакан жазган 1-кат 4-бөлүм 19-аятта: Кудай бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөбүз. 17-Забур 2-аятта: сени сүйөм Теңирим, күч кубатым менин деп Дөөт падыша айтат. Дөөт Кудайдын сүйүүсүн ушундайча далилдеген: биз Кудайды сүйгөнүбүз, ал бизди биринчиден сүйгөндүктөн. Ыйса мени сүйдү, ошондуктан мен ага жооп катары аны сүйөм. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Теңир.
Ыйса мени сүйгөндүктөн мен да аны сүйөм. Мени куткарып алган, айкаш-чыгашта кадалган куткаруучу Ыйса. Ошол ырайым жөнүндө ойлонуп көрө турган болсок, Ыйса үчүн 100 жолу өлсөк дагы анын ырайымын актап бүтө албайбыз. Жакан 21 бөлүмдө кайрадан тирилген Ыйса өзүнүн шакирттеринин алдына келет. Петр, Жакып, Андрей эң биринчи учурда өзүнүн шакирттерин балык уулап жаткан учурда аларды өзүнө чакырып алган эле, менин артымдан ээрчигиле. Ошондуктан алар өзүнүн атасын, балык уулай турган бардык нерселерин таштап, Ыйсанын артынан ээрчип кетишет эле. Ыйса Машаяктын теңир экендигин билишкен, көптөгөн кереметтерди аткарып келе жатканын бардыгын өз көзү менен көрүп келишкен эле. Бирок башка диний адамдардай эле, динчил адамдардай эле Ыйсаны бардык адамдар Рим империясынан куткарып, алардын падышасы болуусун каалашкан эле. Ошондуктан шакирттердин ичинен дагы бири-бири менен талашышып, ким Ыйса падыша болгон учурда анын оң жагына жана сол жагына отурат экен деп талашып келишкен эле. Анан Ыйса аларга кайрылып айтат: силер азыр эмнени сурап жатканыңарды билбей жатасыңар. Мен иче турган чөйчөктөн иче аласыңарбы дегенде, ооба, ичебиз дейт. Падыша болгондо аны жуйбуз деген мааниде түшүнүшөт дагы. Ыйса иче турган чөйчөк анын өлө турган өлүмү жөнүндө, айкаш-чыгашта кадала турган өлүмү жөнүндө айтып жаткан эле. Ошондуктан 12 шакирттин ичинен эң эле биринчи Жакып өлтүрүлөт. Анан эң акыркы өлгөн шакирти Жакан эле. Аян китебине чейин жазып, анан өлтүрүлөт. Эң биринчи Жакып биринчилерден болуп өлөт. Эң акыркы адам Жакан өлөт. Ошондой эле Ыйса үчүн өлүш дагы оңой эмес, аягына чейин теңир үчүн жашаш дагы оңой нерсе эмес. Азаптын чөйчөгүн аларга тартуулаган эле. Кайрадан тирилген Ыйса шакирттеринин алдына келет. Петрге кайрылып сурайт: башкаларга караганда мени сүйөсүңбү? Көбүрөөк сүйөсүңбү? Эмне үчүн Петрге кайрылып айтат? Анткени башка шакирттердин бардыгы Ыйсадан баш тартса да, Петр: мен эч качан сенден баш тартпайм, өлгөнгө чейин сенин артыңдан ээрчийм деп айткан эле. Ыйса ага айтат: короз кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың. Петр: теңир, менин жүрөгүмдө биле албайбы эмне? Мен кантип сенден баш тартайын? Башка шакирттер да ошол сөздөрдү айтып жаткан эле. Ыйса чындыгында аны кармап кеткен учурда шакирттер ар тарапка жашынып калышат эле. Анан Ыйсаны кармап кеткен учурда Петр алардын артынан ээрчип бараткан эле. Түн ичинде талаада от күйгүзүп бир кичинекей кыз келе жатат дагы: бул дагы Ыйсанын шакирти экенин мен билем дегенде: эмне деп сүйлөп жатасың? Жок, мен Ыйсаны жада калса тааныбайм да. Бир адам өтүп баратып, ал дагы айтат: мына бул адам дагы Ыйсанын шакирти дегенде: жок,
мен Ыйсаны тааныбайм деп жооп берет. 3 жолу сураганда, 3-чү жолу сураганда Ыйсаны мен тааныбайм деп жатам го. Ошондо Ыйса Петерди карап, экөөнүн көзү бири-бирине чагылышат. Бир нече убакыт өткөндөн кийин короз 2 жолу кыйкырат. Короз кыйкырганга чейин менден 3 жолу баш тартасың дегенде 2 жолу кыйкыргандан эле ал барып ушунчалык ыйлап боздоп баштайт. Жүйүт Искариот Ыйса Машаякты 30 тыйын, күмүш тыйынга сатат. Анан Ыйсанын кармап кеткенин көрүп, ошондо гана Жүйүт Искариот акылына келет дагы, мен кантип Ыйсаны ушул акча үчүн саттым экен? Шайтан Жүйүт Искариоттон чыккандан кийин гана ал өз акылына келет дагы, мен эмне кылып жатам? Мен өзүмдүн устатымды сатып жатам. Мага окшогон адам өлүшү керек деп, ошол 30 күмүш тыйынды алып барып бергенде, эмне деген тиешеси бар экен, өзүң буга жооп бер дегенде, ал тыйындардын бардыгын ыргытат дагы, өзүнө кол салып, өзүн өзү өлтүрөт. Мени саткан адам бул дүйнөгө жаралбай эле койсо болмок деген сөздөрдү айтат. Ал эми Петр Ыйсадан 3 жолу баш тарткан, короз кыйкырганын уккан учурда Ыйсанын айткан сөздөрү эсине келет. Жүйүт Искариотко окшоп, мен туура эмес кылдым деп ал моюнуна алган жок эле. Ал артка кайрылып, жөн гана боздоп ыйлаган эле. Менимче, Петр эч качан тоок нетин жеген эмес болуш керек. Короз кыйкырган сайын ал кошо ыйлаган болуш керек. Кайрадан тирилген Ыйса Петрге келип айтат, мына бул адамдарга караганда мени көбүрөөк сүйөсүңбү? Сен айтпадың беле, мени сүйөм деп, эми эмне болду? Петр ушунчалык таң калат. Ооба Теңир, мен сени сүйөрүмдү сен билесиң. Петр Ыйса өлүп эле тим болбостон, кайрадан тирилгендиги жөнүндө азыр өзү түшүнүп жатат. Ыйсанын эмне үчүн өлгөндүгүн, өзүн куткарып алышы үчүн өлгөндүгүн эми ал түшүнүп жаткандыктан, ооба Теңир, эми сени сүйөрүмдү билесиң деп жооп берет. Петр эми чын жүрөгү менен Теңирди сүйгөн эле. Ыйса аны куткарып алгандыгына ишенгендиктен 3 жолу суроо бергенде 3 жолу жооп берет. Эмне үчүн? Анткени 3 жолу баш тарткандыгы үчүн. 3 жолу баш тарткандыгын өз калыбына келтириш үчүн 3 жолу суроо жиберет. 3 жолу баш тартканымды да Кудай өзүң жакшы билесиң. Эми сени сүйөрүмдү дагы жакшы билесиң. Ыйса, ооба, менин койлорумду кайтар, козуларымды кайтар деп баштапкы жыйынды Петрге тапшырып берет. Улуу тапшырманы тапшырып берет. Петр ошол убакыттан тарта өзүнүн өмүрүнүн аягына чейин канчалык кыйынчылыктарды башынан өткөрүү менен эң акырында кыйналып өлтүрүлөт.
кандайча өлө тургандыгы жөнүндө дагы алдын ала жазылган эле. Теңир азыркы учурда ар бирибизден сурайт. Азыркы учурда сиздин алдыңызда Теңир келип, атыңызды атап, баланча, мени сүйөсүңбү деп сураса, сиз эмне деп жооп берет элеңиз? Айтып көрүңүзчү, чынында. Бул дүйнө жүзүнө караганда, дүйнөнүн бир нерсесинен дагы мени артык сүйөсүңбү деп сураса, биз эмне деп жооп беришибиз керек эле? Ооба, бул дүйнөнүн бир нерсесинен дагы Теңир сени артык сүйөмүн. Ошол суроого жооп бергенге даяр болушубуз керекпиз. Биз Кудайдын сүйүүсүн таанып билген болсок, ошого болгон жыйынтык. Жакан 5-бөлүм 42-аятта Ыйса жүйүттөргө кайрылып айтат. Жүрөңөрдө Кудайга болгон сүйүү жок экенин билем. Ыйсанын артынан ээрчип бара жаткан адамдардын жүрөгүнүн баардыгын ал изилдеп койгон эле. Азыр бул залдын ичинде көптөгөн адамдар отурат. Анан куткарылган адамдар бар, сүйүүнү таанып билген адамдар, бирок кандай жүрөктөр менен отурабыз? Кудай баардыгын көрүп турат, баардыгын билип турат. Анан сиздерден да сурайт. Ата-энеңден да, балдарыңдан да, бир туугандарың да, бул дүйнөнүн бир нерсесинен да мени көбүрөөк сүйөсүңбү? Биз эмне деп жооп беребиз? Чындыгын айтышыбыз керекпиз. Эмне деп жооп берет элеңиздер? Ачыгын айтып көрүңүздөрчү. Жалган айтууга болбойт. 1-Корунтуктар 8-бөлүм 3-аятта Кудай өзүн сүйгөн адамга билим берет. Кудайды сүйгөн адамдарды Кудай өзү билет. Башталыш 22-бөлүмдө Кудай Ибрайымга келип эмне деп айтат? Өзүңдүн жакшы көргөн жалгыз уулуңду Ыскакты мага бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чал. Жүзгө чыкканда төрөгөн уулу Ыскак. Ыскак азыр менимче 14 жашка келип калган учур эле. Ибрайымдын көптөгөн байлыгы бар эле, көптөгөн малайлары бар эле. Өзүнүн сүйүктүү аялы Сара бар эле. Сара өтө сулуу деп айтылат. Бирок аларды эмес. Ибрайым үчүн эң эле чоң кубаныч алып келген, анын 100 жашка чыкканда төрөгөн Ыскак уулу эле. Байлыгынан дагы жогору турган баласы. Сен жакшы көргөн жалгыз уулуң Ыскакты Мория тоосуна бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чал. Ибрайым эмне деп жооп берди эле? Кудай, мен бир аз ойлонуп көрөйүнчү. Же аялым менен акылдашып көрөйүнчү. Же мага бир аз убакыт берчи деп суранды беле? Жок. Ибрайым ооба деп жооп берет. Дароо. Эгерде Ибрайым өзүнүн аялы Сара менен акылдашса, аялы эмне деп жооп берет? Сен не, акылыңдан айнып калдың беле? Же менин балам Ыскакты өлтүрө турган болсоң, биринчи мени өлтүр деп кыйкырмак эле. Аялдар кантип кыйкырат? Ошентип кыйкырмак эле. Бирок Ибрайым эч бир сөз айткан жок. Эртең менен эрте туруп, Ыскак баласын ээрчитип жолго чыгат. Мория тоосу, кийин Сулайман ошол жерде ибадаткана тургузган жер. Ошол тоого барыш үчүн малайларын ошол жерге калтырып коет.
малайларын кошалтырып ээрчитип кетсе, алар ойломок да, биздин кожоюнга эмне болгон, акылынан ажырап калганбы деп. Ошондуктан уулун ээрчитип, буга чейин Ыскак бүтүндөй өртөлүүчү курмандык алып келгенин да көзү менен көрүп келген эле. Ал учурда эчки же козу керектелет эле. Караса, же эчки жок, же козу жок. Анан ата деп сурайт. Азыр отун да бар. Ал эми бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чалына турган козу каякта? Ошол сөздү укканда Ыбрайымдын жүрөгү ушунчалык ооруганын билесиздерби? Мына сен козусуң деп көрсөтүшү керек эле. Бирок ал эмне деп жооп берет? Кудай өзү караштырат деп. Анан андан ары жөнөшөт. Ыбрайым өзүнүн уулуна айтат. Чындыгында Кудай мага сени курмандыкка алып кел деген сөздү айтты. Ошондуктан сен мына козусуң. Ыскак атасын кармап алып, ата, эмне акылыңыздан айрылып калдыңызбы деп жооп бериши керек эле. Бирок Ыскак тил алчаактык менен, мына ата, мен мынамын, мени байлаңыз, бекем байлаңыз деп. Анан Ыбрайым өзүнүн уулун муздашуу үчүн колун сунуп бычагын алат. Кудай мени токтотпо, мына мен сайып жатам деди беле? Жок. Колун сунуп, мына эми муздайын дегенде Кудай ушунчалык шашып, эки жолу Ыбрайым, Ыбрайым деп чакырып жүрөт. Стоп! Сен мен үчүн өзүнүн жалгыз уулуңду да аябаганыңды мен билдим. Ошол сыноодон Ыбрайым өтөт. Кудай кээ бир учурда бизди да ошентип сынашы мүмкүн. Бизге окшогон, бизде Ыскакка окшогон эмне баалуу экендигин биз билбейбиз, бирок ошол баалуу нерсени Кудай өзүнө сурашы мүмкүн. Матай 10 бөлүм 37 аятта. Ким ата энесин менден артык сүйсө, ал мага татыктуу эмес. Мен ата энемден да, балдарым, кыздарым, бир туугандарымдан да Кудайдан артык аларды сүйө аламбы? Ата эненин сүйүүсү бар, бир туугандардын сүйүүсү, балдарыбызга болгон сүйүү бар. Бирок Кудайдын сүйүүсү менен ал сүйүүнү салыштырууга мүмкүн эмес. Ата энеси баласын төрөдү, чоңойтту, окутту. Бирок ата энебиз биз үчүн өз жанын берип, биз үчүн өлүп бере алабы? Же биздин жаныбызды куткарып бере алабы? Кудай өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн бул дүйнөгө жиберди эле. Андан артык сүйүү барбы? Бир нече жыл мурун Кёңбук шаарында семинар өткөрүп жаткан учурда бир башка жыйындан диакон аял келет. Анан биздин семинарга катышат. Бул жерге келсем, элдин баары эле куткарылдым деп айтат. Өтө текебер сөздөр катары угулат. Куткарылгандыгы жөнүндө адам кантип биле алсын? Анан ошол адам менен мен сүйлөп баштадым, сөз өткөрүп баштадым. Сизден бир нерсе сурайын. Кудайды таанып билесизби? Ооба, албетте билем, ал жаратуучу Кудай деп жооп берет. Кудайга ишенесизби десем, албетте ишенем. Кудайды сүйөсүзбү? Албетте сүйөм. Канчалык сүйөсүз Кудайды десем? Балдарыңыз барбы деп сурасам, ооба, 3 уулум бар дейт. Бирөөсү профессор, бирөөсү врач, бирөөсү военный. Үчөө тең аябай даанышман балдарым бар дейт. Ошол балдарыңыздан да Теңирди биринчи артык сүйө аласызбы десем, ал жооп кайтарбайт. Бир нече убакыт өткөндөн кийин, бир нече мүнөттөн кийин чындыгында ачыгын айтсам, мен Кудайды алардай
балдарымды сүйгөндөй сүйө албайт экенмин дейт. Ал Кудайды таанып билбесе кантип сүйө алмак эле? Кичинекей сүйүү менен сүйгөн ал үйүндөгү итти да сүйө алат, күчүгүн да сүйө алат. Теңир бизди куткарып алыш үчүн асмандагы даңкын да, тактысын дагы таштап биз үчүн бул дүйнөгө келген эле. Айкаш чыгачка кадалып, ырайым курмандык катары өзүн арнаган эле. Кудайдын сүйүүсү канчалык улуу сүйүү экендигин биз толук кандуу түшүнө албасак да, эгерде башка бир нерсени биз менден да артык сүйө турган болсо, ал мага татыктуу эмес дейт. Матай 22-бөлүмдө айтылат, Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен сүйт. Бул эң биринчи айтылган осуят. Кудайды кандайча сүйүшүбүз керекпиз? Бүт жүрөгүбүз менен, жан дилибиз менен, бүт акылыбыз менен, бүт күчүбүз менен Теңирди сүйт. Кудай бизди кандай сүйгөн болсо, мисалы, эртең менен сизге бирөө 1 миллион сомду тапшырса, мен бир жака барып келишим керек эле, ошон үчүн бул миллионду сиз сактап берип туруңуз. Анан кечинде келип, эртең мененки тапшырган миллионду бериңиз десе, 500 000 гана берет. Миллион тапшырат, адам 500 000 кайтарып берет. Эмне үчүн 500 000 кайтарып жатасыз десем, 500 000 кайтарып бергендигим үчүн акысын алдым. Бул эмне деген алдамчы, бул эмне деген бандит? Миллион тапшырса, миллион кайтарып бериш керек да. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын сүйүүсү, Кудай бизге тартуулаган сүйүүсү канчалык улуу керемет сүйүүсүн тартуулады. Анан биз сүйгөн сүйүүнү Кудай Теңирдин сүйүүсү менен салыштырууга мүмкүнбү? Анан жанакы диакон деп аталган аял айтат, мен түшүнө албай жатам. Мен өзүмдүн балдарымдан да артык Кудайды сүйө албайт экем. Кудай эмне? Өзүн гана ойлогон Кудайбы? Эмне үчүн аны гана сүйүүбүздү каалайт? Мен айттым, ооба, туура айтып жатасыз. Сиз дагы да Кудайдын сүйүүсүн таанып биле элек болгондуктан десем, анын жүзү өзгөрүлүп кетти. Бирок бактысына жараша ал адам аягына чейин семинарга катышты, Кудайдын сүйүүсүн таанып билди, анан аягында мага айтат, эми мен мына Кудайдын сүйүүсүн таанып билдим, эми мен балдарымдан да Кудайды артык сүйүү менен, өзгөчө сүйүү менен сүйө алам. Кудайдын чыныгы сүйүүсүн таанып билгендиктен ошол сөздөрдү айтып жатты. 1-Жакан 4-бөлүм 19-аятта Кудай бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөбүз. Биз эмне үчүн Кудайды сүйөбүз? Анткени ал бизди биринчи сүйгөндүктөн ага жооп катары айтабыз. Мен сени сүйүп, сен үчүн өз жанымды бердим. Сен мени кандай сүйүү менен сүйөсүң? Биз ага да ачык айтышыбыз керекпиз жооп. Теңир биз үчүн бүт жүрөгү менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй дейт. Эми чындыгында биз Кудайды кандайча сүйөбүз? Канчалык деңгээлде? Бир аз кичинекей сүйүү мененби? Андай сүйүү менен сүйсөк, биз ага татыктуу эмес болуп калабыз. Жакан жазган жакшы кабар 13-бөлүм 34-аят, 35-аяттарда силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди кандай сүйгөн болсом, силер да ошондой сүйгүлө.
Эгерде мени сүйгөн болсоңор, башкалар менин шакирттерим экениңерди билишет. Эски осуят бул 10 осуят. 10 осуятта дагы эң негизги мааниси Кудайды бүт жан дилиң менен, бүт жүрөгүң менен сүй. Анан өз жакыныңды сүй. Ошол осуятты биз аткара алабызбы? Бүт жүрөгүбүз менен, бүт акылыбыз менен Кудайды сүйгөн адамдар жок. Кандай кылган күндө Кудайды өз кызыкчылыгым үчүн пайдалансам экен деген адамдар тескерисинче көп. Жакыным ачка калган учурда мен да ачка калып, жакыным жылаңач калган учурда мен да жылаңач кылып, ошол сүйүү менен сүйө алдымбы? Ал нерсени биз аткара албайбыз. Эмне үчүн? Теңир айтат, мен силерди кандай сүйгөн болсом, силер да ошол сүйүү менен бири-бириңерди сүйгүлө. Кудай мени кандай сүйгөн болсо, ошол жөнүндө ыйык жазууда жазылган. Ыйык жазууну канчалык көп изилдесек, ошончолук Кудайдын сүйүүсүн таанып биле баштайбыз. Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, ошондой бири-бириңерди сүйгүлө. Бири-бириңерди сүйсөңөр, анда бардык адамдар менин шакирттерим экениңерди билишет. Биз Ыйсанын шакирттери экендигибизге эмне күбө боло алат? Бул дүйнөдөн дагы Машаякты артык сүйгөндүгүбүз. Эфестиктерге жазылган кат 5-бөлүм. Эфестиктерге жазылган кат 5-бөлүм 2-аятта Машаяк бизди сүйгөндүктөн биз үчүн өзүн Кудайга жыты жагымдуу тартуу курмандык катары бергендей, силер да сүйүү жолунда жүргүлө. Бир курмандык козу катары биз үчүн өзүн арнадык. Эми ал сүйүүнү таанып билген адам ошол сүйүү жөнүндө күбөлөндүрөт. Сүйүү жолунда жүргүлөт. 1-Жакан китеби 3-бөлүм 16-аяттан 18-аятка чейин, өзгөчө 14-аятта бир тууганын сүйбөгөн адам өлүмдүн бийлиги астында. Биз жаныбыздын куткарылгандыгы, өлүмдөн өмүргө өткөнүбүзгө күбө эмне? Бир тууганыбызга болгон сүйүүбүз. Бир тууганын сүйбөгөн адам өлүмдүн бийлиги астында. Бул олуттуу маселе, ой жүгүртө турган. Сүйүү бул теория эмес, бул практика. Сүйүүнү түшүндү деген адам сүйүүнү түшүнгөн болсо, анда ал сүйүүнү иш жүзүндө аткаруу керек. Кудайды биринчиден жан дилим менен, бүт жүрөгүм менен, бүт акылым менен сүйүшүм керек. Кудайды сүйгөн адам бир тууганын сүйө алат. Бир тууганын сүйгөн адам өлүмдөн өмүргө өткөн адам. Ал эми бир тууганын жек көргөн адам ал киши өлтүрүүчү. Киши өлтүрүүчү адам ал түбөлүк өмүргө ээ эмес. Куткарылган адамдардын ичинен жек көргөн адамдарыңыздар барбы? Жек көргөн адам киши өлтүрүүчү деп айтат Кудай.
Адамды качан колубуз менен сабап өлтүргөн күндө гана биз киши өлтүргүч болбойбуз. Жек көргөн учурда жек көргөн адам киши өлтүргүч. Жек көргөн адамдын ичинде түбөлүк өмүр жок. Ал эми түбөлүк өмүргө ээ болгон адамда бир туугандарга болгон сүйүүсү болот. Биринчи Жакан 3-бөлүм 16-аятта. Ал биз үчүн өзүнүн жанын берди. Келиңиздер анда чогуу ачалы. Биринчи Жакан китеби, Жакан жазган 1-кат 3-бөлүм 16-аяттан баштап 1127 бет. 16-аяттан 18-аятка чейин чогуу окуйлу. Ал биз үчүн өз жанын бергендиктен сүйүүнүн кандай болоорун билдик. Ошондуктан биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Колунда бар болгонуна карабастан, бир тууганын муктаждыгын көрүп туруп жардам бербеген адамда кантип Кудайдын сүйүүсү болсун? Балдарым, сөзүбүз же тилибиз менен эмес, ишибиз менен, чын жүрөгүбүз менен сүйөлү. Машаяк биз үчүн өзүнүн жанын бергендиктен анын сүйүүсүн таанып билдик. Мага окшогон күнөөкөр үчүн Ыйса өзүнүн канын төктү, жанын берди, күнөөдөн арылтты, куткарды. Ал биз үчүн жанын бергендиктен анын сүйүүсүн биз түшүндүк. Эми анын сүйүүсүн түшүнгөн болсок, биз да бир туугандарыбыз үчүн сүйүүнү аткарышыбыз керекпиз. Эмне кылышыбыз керек? Биринчи Жакан 3-бөлүм 19-20 аяттарда айтылат. Төртүнчү бөлүм 20 аятта. Ким Кудайды сүйөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, ал жалганчы. Көзүнө көрүнгөн бир тууганын сүйө албаган адам көзгө көрүнбөгөн Кудайды кантип сүйө алсын? Мен силерди кандай сүйгөн болсом, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Куткарылган бир туугандар. Биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды бере алышыбыз керекпиз. Ошондой жашай аласыздарбы? Аткара аласыздарбы? Кичинекей сүйүү эмес. Бирок бул дүйнөнүн байлыгына ээ болуп туруп, бир тууганынын муктаждыгын көрүп, ага жардам бербесе, анда кантип? Анда Кудайдын сүйүүсү болсун. Башка бир туугандын муктаждыгын көрүп туруп, бул дүйнөнүн байлыгына ээ болуп туруп, бир туугандарга жардам бербей койсок, жүрөгүбүз ага жардам берүүнү каалайт, бирок денебиз каалабайт. Өзү үчүн албетте эч нерсени аябайт, бир туугандары үчүн, үй бүлөсү үчүн. Ал эми жыйын ичиндеги бир туугандарга ал аяйт. Бай адамдарга берүүнүн кереги жок. Кедей адамдарга, кыйынчылыкта жашаган бир туугандарга. Бирок дене ал нерсени каалабайт. Анан ал адамдын ичинде кантип Кудайдын сүйүүсү бар экендигин биле алабыз. Бир туугандар сөзүбүз же тилибиз менен эмес, ишибиз менен, чын жүрөгүбүз менен сүйөлүк. Сөз менен ким сүйө албасын? Кээ бир адамдар карасаңыздар ушунчалык жакшы сүйлөшөт.
сүйлөгөндүгү ушунчалык кыйратат, бирок бир дагы ишти аткарбайт. Сөз менен, оозубуз менен сүйбөйлү, ал жалганчы. Иш менен сүйөлү, чын жүрөк менен сүйөлү. Сөз менен, оозубуз менен эле сүйлөсөк, анда ал жалганчы жана эки жүздүүлүк. Ошондуктан көзгө көрүнбөгөн Кудайды сүйүү, бул көзгө көрүнгөн бир туугандарды сүйүү, ошол сүйүүнү аткаруу. Биз бардыгыбыз бирдей эле Кудайдын ырайымына ээ болгон адамдарбыз, Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адамдарбыз, Кудайга ата деп кайрыла ала турган адамдарбыз. Эгерде бир туугандар кыйынчылыкка туш болгон болсо, анда колдон келишинче жардам бергенге аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени бизди денеден сырткары рухий жактан байланыштырып турган бир туугандар. Ошол сүйүүнү аткарганга аракет кылышыбыз керекпиз. Ишибиз менен, чын жүрөгүбүз менен сүйгөнгө аракеттенели. Ошол чындыкта жашайбыз деген сөзгө далил. Кудайга кайраттуулук менен сыйына турган болсок, ошол учурда Кудай бардыгын аткарып берет. Битир адам, колунан эч нерсе келбеген адамдын сыйынуусун да Кудай укпайт. 1 Петр 1 бөлүм 22 аятта. Таза бир туугандык сүйүүгө ээ болуш үчүн бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. Биз чындыкка тил алуубуз менен жүрөгүбүз биринчиден тазартылды. Эми жүрөгүбүз, жаныбыз тазартылгандан кийин ошол сүйүү менен бир туугандарды сүйө алышыбыз керекпиз. Оозубуз менен эле сүйүп, жүрөгүбүздө сүйүү жок болсо, анда ал жалган сүйүү, эки жүздүүлүк болуп саналат. Бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн ысык сүйүү менен сүйгүлө. Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүмдө 35 аяттан баштап айтылат. Биз Машаякты сүйгөн сүйүүдөн эч бир нерсе ажырата албайт. Кайгы болобу, кысымчылык болобу, куугунтук болобу, бизди Машаяктын сүйүүсүнөн ким ажырата алсын? Кандай кыйынчылык болбосун, кандай азаптар болбосун, бизди сүйүүдөн эч ким бөлүп ажырата албайт. Мисал үчүн сиздер деле көргөн болушуңуздар керек Титаник киносун. Титаник киносунда Англияда ошол учурда эң чоң лайнер болуп эсептелген эле. Англиядан чыгып Америкага чейин ал лайнер 1912 жылы 11 апрелде жолго аттанып Америка көздө жолго чыккан эле, бирок 14 апрелде Канада аралында чоң кырсыкка учурайт дагы. Чындыгында ошол жерде кемени изилдеп таап чыгышкан. Ошол лайнерде отурган адамдардын саны 2208 адам элек. Алардын ичинен 1513 адам сууга чөгүп кетет эле. Алардын ичинен тирүү калган адамдар 694 адам. Ошол учурда кандай иш болуп өткөн эле? Ал лайнер кеме ушунчалык чоң болгондуктан ичинде запаста кеме, кичинекей кайыктар өтө аз элек.
Анан кантип бөлүштүргөн эле. Алсыз аялдар, анан кичинекей балдар үчүн гана кайыктарды даярдашкан. Анан ким ал сөзгө баш ийбей, эркектер дагы кайыкка отурабыз деген учурда атып өлтүрүшкөн эле. Ошол капитандын ичинен бирөө тирүү калат дагы, ал эмне деген сөз айтат. Запаста калтырылган кайыктарга отургузуш үчүн аялы менен күйөөсү экөө бири-биринен ажыраш керек эле. Экөө бир кайыкка отура албайт. Ошондуктан аялдардын ичинен мен күйөөмсүз жашай албайм, өлсөк чогуу өлөбүз деп сууга чөккөн адамдар дагы көп элек. Эмне үчүн бул Титаник жөнүндө айтып жатам сиздерге? Ырдын ыры китеби 8 бөлүмдө айтылат. Сүйүү дарыялардай ушунчалык күчтүү. Сүйүүнү эч бир суу дарыя дагы токтото албайт. Сүйүү үчүн өлүм деген адамдар дагы бар. Адам сүйүү үчүн үйүндөгү бүт байлыгын берсе, ал жек көрүнүү менен четке кагылып калат. Сүйүүнү акчага сатып алууга мүмкүн эмес. Кээ бир учурда мен бүт байлыгымды берейин, бүт акчамды берейин, сен аялыңды мага сат деген окуя бар эле го. Билесиздерби? Мен сиздерге мурун айтып бербедим беле? Анан элестетип көрсөңүздөр, бул чындыгында болуп өткөн окуя, бул көлдүн тегерегинде атагы чыккан окуя. Бирок ал туура эмес иш. Кантип эле адам акча үчүн өзүнүн күйөөсүн таштап, акчага кызыгып кетчү эле. Акча үчүн кантип күйөөсү аялын сатууга даяр. Ал чыныгы сүйүү деп айтууга мүмкүн эмес. Ырдын ыры китеби 8 бөлүм 7 аятта адам бүт байлыгын берсе да сүйүүгө ээ болбостон, тескерисинче жек көрүүнү менен четке кагылып калышы мүмкүн. Эмне? Акча үчүн мен сени сүйүүнү таштап баш тартат белем. Өлсөм дагы мен сүйүүдөн баш тартпайм. Биздин Кудайга болгон сүйүүбүз бул дүйнөнүн бир нерсесине алмаштырууга, салыштырууга да мүмкүн эмес. Анткени ал түбөлүк сүйүү, жеткилең сүйүү. 1 Жакан китеби 2 бөлүм 15-17 аяттарда бул дүйнөнү жана дүйнөдөгү болгон нерсени сүйбөгүлө. Анткени ким бул дүйнөнү сүйсө, ал адамдын ичинде атага болгон сүйүү жок. Бул дүйнөдөгү болгон нерсе дене кумары, көз кумары, анын баардыгы өтүп кетчү нерселер. Ал эми ким Кудайдын эркин аткарган болсо, ал түбөлүк жашайт. Бул дүйнөнү сүйгөн адам Кудайды сүйө албайт. Шайтан дайыма бизди азгырып келет. Жакып китеби 4 бөлүм 4 аятта бузуктук кылуучулар бул дүйнө менен дос болгон адамдар. Бул дүйнө менен достошкон адам Кудайга каршы күйөөсүн таштап, ойноштук кылып кеткен адам менен барабар. Ошондуктан бузуктук кылуучулар деп айтылат. Бузуктук кылуучулар кимдер? Дүйнө менен дос болгон адам. Кудайга каршы чыккан адам. Ошондуктан бул дүйнөнүн бир нерсесинен дагы Кудайды биринчи ирет сүйүшүбүз керекпиз. 96 Забурда 10 аятта Теңирди сүйгөндөр
жамандыкты жек көргүлө. Анан накыл сөздөр 8 бөлүм 13 аятта. Теңирден коркуу бул жамандыкты жек көрүү. Теңирден корккон адам бул жамандыкты жек көргөн адам, дүйнөнү жек көргөн адам. Кудайдын сүйүүсүн таанып билген адам болгондуктан биз эң биринчи орунда, биринчи ирет Теңирди сүйүшүбүз керекпиз. Кудайдын сүйүүсүн бир нерсеге алмаштырууга мүмкүнбү? Теңир үчүн жашайбыз дагы, Теңир үчүн өлөбүз дагы. Кудайдын сүйүүсүн биз таанып билдик. Кудайдын сүйүүсү биздин куткарылуубуздун эң негизги маңызы. Ошондуктан бүгүнкү биздин темабыз Кудайдын сүйүүсү ичинде. Кудайдын сүйүүсүндө. Кудайдын сүйүүсүн таанып билген адам, ал Кудайдын ичинде жашаган адам. Кудайды сүйгөн адам, ал сүйүүгө ээ болгон адам. Кудайдын сүйүүсү толугу менен аткарыла турган жер бул түбөлүк бейиш, түбөлүк асман падышачылык. Ошондуктан бейишке барган күнгө чейин биз теория эмес, практикада Кудайдын сүйүүсүн аткарып келишибиз керекпиз. Кудай өзүнүн жалгыз уулун ырайым курмандык катары биз үчүн бергендиктен, биз дагы бул дүйнөнүн бир нерсесинен дагы артык Теңирди сүйүшүбүз керекпиз. Теңирди сүйөбүз деген далил катары Кудайдын сөзүн сүйүшүбүз керекпиз. Теңир үчүн ар дайым өлгөнгө чейин да даяр болушубуз керекпиз. Ал сүйүүнү ар дайым аткарганга аракет кылып жашайлы. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайды таанып биле электе эле, биз күнөөкөр болуп, кас душман болуп жашап жаткан учурда Теңир бизди сүйүп, биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, жаныбызды куткарып алган улуу ырайымыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздин сүйүүңүздү таанып билген биз мындан аркы жашообузда бүт жүрөгүбүз менен, бүт акылыбыз менен, жан дилибиз менен сизди сүйүп, өзүбүздү сүйгөндөй бир туугандарыбызды да сүйүп, жашай тургандай кылып, бизге жардам берип, бизди өзүңүз жетектеңиз. Ар дайым өзүңүздүн жардамыңыз менен бизге көңүл буруңуз. Сиздин сүйүүңүз биздин жүрөктөрүбүздө ар дайым төгүлүп, жашашыбызга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Иса Машаяктын исминен сыйындык. Аминь.